Neslehu minhun nahar. Jana Allah'tın var ekeni, жалгыз ekeni, kudretli ekendiginin dağın bir belgileri, çoğun belgilerinin birisi el-leyl, tün. Neslehu minhun nahar. Anı sıyırıp alabız deydi. Anı sıyırıp alabız gündüzünden. Feizahum muslimun. Kinalar karanlıda körbe kalışat deydi. Karanlıda körbe kalışat deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ne kıldı? Birinci yerde ayıp düşündürdü, özünü tanıştırdı. Emi uşul yer menен koşa жашап аткан шаарыбызда күн түн деген маселе бар. Мына ушул күндүн түндүн дагы Раббиси ким? Аллах субханаху ва таала. Күндүн да Раббиси Аллах, түндүн дагы Раббиси Аллах субханаху ва таала. Аны эч ким кыла албайт. Эч ким бардык мамлекетте белгилеп алып, мына вакытты биз түндү кылабыз, мына вакытта күн чыгат, андайда күн батат десе кыла албайт. Мүмкүн эмес. Бүт бары билишsin, ушуга келиштик, кол койдук, чечим чыгардык десин, эчтеке кыла албайт. Ансыз пенсия эчтеке кыла албайбыз. Ал күндүн, түндүн Раббиси ким? Аллах субханаху ва таала. Ошону айтып атат: "Ва аятул лахумул лейл." Жана Аллахтын чоң белгилеринин белгиси ал-лейл, ал-түн. Насlahu minhun nahar. Наслах деген, салаха деген сөз негизи терини сыйырганды айтылат. Койдун терисинин сыйырып аласың го, ошонун салаха деген сөз ошол. Насlahu minhun nahar дегенде айтат, биз не кылабыз дейт, түндөн биз түндүнөн күндүзүнү сууруп алабыз. Фаизахум музлимун, кийин алар караңгылыкта калат деп атат. Кийин алар караңгылыкта калат деп атат. Яни бул аяттан ишара кылып атат, асыл бул хаятта караңгылык. Бул дүйнөдө негизи караңгылык, асыл. Нахар күндүзү бул арыз. Арызы бул. Түшүнүңөрбү? Негизи бул дүйнө караңгы. Бул асыл ушундай. Буну Аллах субханаху ва таала күндүзү күн берип жаратат. Түндө ай менен кеде жаратып коет. Күндүзү күн берсе анан жарып бүт баарын көрөбүз жашоо болуш үчүн. Ошол нерсени Алла таала айтат, асыл бул караңгылык жашоодо, дүйнөдө, жер шарында. Андан биз эмне кылабыз? Күндү берип турабыз, кийин күндү кайра эмне кылабыз? Күндү тартып алабыз дейт. Тартып сыйырып алып коебуз деп атат. Анан фаизахум муслимун, алар кайра эле караңгылыкта калат деп атат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул күн түндүн ичинде бирөөсү асыл, экинчиси арыз. Асыл түн, караңгылык, бул арызы некен? Күн берилет. Ошон үчүн күндүн келишлиги арызы гана. Асылда күн жок болсо, дүйнө караңгылык болот. Zulumат, ba'du fawqa ba'd, караңгылык. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондой эле асыл ахирет, бул дүйнө арыз. Асыл некен? Ахирет. Биздин жашаштан негизги максатыбыз ахирет. Түбөлүк жашоо тиякта. Ал эми бул жашоо некен? Арыз, вактылуу гана. Күн вактылуу гана, күн тийгенде жарык болот, ошондой эле канча өмүрүң болсо, ошондо жанып жашайсың бул дүйнөдө. Өмүрүң бүттү, кетесиң ахиретке, чыныгы асыл болгон үйүңө кетесиң. Мына ошону Алла таала айтып атат: "Ваш-шамс бу аятул лахумул лейл." Жана Аллахтын чоң кудретлеринин бир кудрети ал-лейл, түн. Насlahu minhun nahar. Ал түндөн биз сыйрып алабыз эмнени? Нахар күндүзүнү. Фаизахум муслимун. Кийин алар караңгыда калышат, эчтекени көрбөй калышат деп атат. Яни сен жашап атасың арызы дүйнөдө, кийин жашооң келгенден кийин, вакыт бүткөндөн кийин кетип каласың деп атат. Ахирет кетип каласың асыл үйүңө, кийин баргандан кийин жолун таппай каласың. Бул дүйнөдө жолун таппасаң, туура эмес жүргөн болсоң, ахиретке барганда эчтекени таппай каласың.